Шайырбек Ташиев күнөөнү мойнунга албайт. Мурдагы депутат ага коюлуп жаткан күнөөнү мойнуна албай турганын жактоочусу Жыргал Бабаев билдирди. Учурда 1-Май райондук сотунда Шайырбек Ташиевдин бөгөт чарасы каралууда. Ал коррупцияга шектелип кармалган. Ташиевке ортомчу компания аркылуу мунайды алып, аны кайра мамлекеттик заводко сатууга байланышкан айып тагылууда. Ассаламу алейкум достор. Азыр мына бүгүн Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевдин бир тууган иниси бүгүн камалды деп мына интернет булактарынан көрдүк. Анан жана комментарийде экиге бөлүнүп жазып атышат. Эми кичинеден эле чыгып кетет, камалбайт, штраф менен эле чыгат, жөн эле для показухи камалды дегендер сөздөр болуп атат. Биз азыр айта кетели, бул боюнча мына баарыбызда билгендей, мына 2025-жылдан баштап, 1-январдан баштап ошо Камчыбек Кыдыршаевич УКМКнын төрагасында турганда, ошол кезде мына ушул мыйзамды өзү алып барган, УКМК менен чогуу ушул мыйзам алып барган. Именно ушу должностные преступления дейбиз, вымогательство, получение взятки, злоупотребление служебным положением, превышение власти, бүт ушу коррупция ушу беренелер менен мурун штраф болсо, мына өзү инициатор болуп өзү барган. Мына бул мыйзам боюнча только камалыш керек, же соглашение кылса дагы, акчасын төлөсө да, кусса дагы, соглашение кылса дагы ошонун жарымын отуруп чыгыш керек деген өзү ушуну инициатор кылып өзү алып барган жогорку кеңешке. И жогорку кеңеш колдоп ошо мыйзам азыр иштеп атат 2025-тен бери. Азыр любой сотрудник 5 жылга статья болсо, соглашение кылып жана акчаларды төлөсө 2,5 жыл менен чыгат деген сөз. Азыр бул ошо Кыдыршаевдин бир тууган инисине азыр коррупция беренеси коюлуп атат. Бул берене деген мындайча айтканда особо тяжкое преступление, эң кылмыштардын оору деп айтсак болот. Убийствону дагы катуу статья деп айтсак болот да. Ал статьядан мисалы 12 жылдан өйдө, 10 жылдан өйдө кетет да бул статьялар. Булардын минимум соглашение кылса дагы, жана акчаны кустуризация болсо дагы, бул боюнча минимум 5 жыл, 6 жыл отурмайынча чыкпайт деген берене бул. Ошондой статья. Ишеним ыйгарым укук берилген. Президент бир ууч адам эмне дейт дегенден коркпойт. Ал мамлекеттин келечеги, тарых, кийинки муун эмне дейт деген жоопкерчиликти биринчи орунга коюп жатат. Мындай пикирин активист Атай Бейшенбек билдирди. Чек ара чыңалган маалда Ташиев элсени жеп коет, Рахмонго барба деген пикирин айтканда. Жапаров мага репутация эмес, жаш мекендештердин өмүрү маанилүү деп чечим кабыл алганын унуттуңарбы? Элдин убактылуу реакциясын ойлосо, кумтөр боюнча учурунда керек эмес деген тактикалык кадамдарга барып, тарапташтарынын сын пикирине чыдап, ишенимин сынайт беле деп Атай Бейшенбек суроо салган. Анын айтымында бүгүн Садыр Жапаровдун ар чечиминде убактылуу популярдуулук же арзан пиар эмес, узак мөөнөттүү натыйжа максат экенин айтсак болот. Азыркы кырдаалда да ошондой эле суроо коюлуп жатат. Эмне үчүн мурда эмес, эмнеге азыр, кандай эле, көрбөй калдыбы жана башка. Чындыгында президенттен Камчыбек Ташиевке ишеним, кеңири ыйгарым укук, колдоо мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн ким танат? Акыр аягы Ташиев кандай жол болбосун президент мен болом деген багытта ишин баштаганда Садыр Жапаровдун алдында эки жол турду. Биринчиси жеке мамилени сактап, маселенин жабык эшик артында чечүү. Экинчиси мыйзамдуулукту камсыздап, мамлекеттик системага толук иштөөгө шарт түзүү. Садыр Жапаров биз көрүп тургандай экинчи жолду тандады деп белгилеген активист.